Учет оттыгать. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков Эмомали Рахмонду туулган күнү менен куттуктап, бекем ден соолук, бакубат жашоо жана ийгилик каалаган. Ошондой эле мамлекет башчылар кыргыз-тажик эки тараптуу кызматташтыктын абалын жана келечегин талкуулашкан. Белгилей кетсек, Эмомали Рахмон бүгүн 67 жашка чыкты. Ош шаары 3019 жылдык мааракесин белгиледи. Майрамга карата Боорсок жарманкесида болуп өттү. Ага мектеп мугалимдери, шаардагы мекеме ишканалардын кызматкерлери катышышты. Анда сатуучулар Боорсоктун түрүн жасап, шаар тургундарына жана келген конокторго сатып жатышты. Жарманкеде номер 12 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мектебинин кызматкерлери чоң Боорсокко өздөрүнүн мектебинин көрүнүшүн түшүргөн жана Боорсоктордон Сулайман тоонун ээлесин чагылдырган тоо жасашкан. Аталган мектептин мугалими Гүлжара ханым Абдалимова Боорсоктун 30 түрүн жасап келишкенин айтты. Бүгүн бизде мугалимдердин да шаарыбыздын да күнү болуп кош майрам белгиленип жатат. Кубануу менен Боорсок жарманкесине катышып жатабыз. Жарманкеге 30 түрдүү Боорсокту жасадык. Негизи Боорсоктун 200гө жакын түрү бар, деди Гүлжара ханым Абдалимова. Сулайман тоонун ээлесин түшүрүү үчүн Боорсокторду жашыл түскө боюшкан. Мындан сырткары Боорсоктон гүл да жасашкан. Жарманкеден Боорсоктун 60тан ашуун түрлөрүн көрүүгө болот. Турмуш KG сайты. Ош шаарындагы Масалиев Кен көчөсүндө жайгашкан Алимансур кафесинде өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өрт бүгүн 5 октябрга караган түнү саат 1 чамасында чыккан. Өрттү өчүрүүгө жалпы 6 бөлүм тартылган, ал эми кафенин 150 чарчы метри толугу менен күйгөн. Кырсыктын кесепетинен жабыркагандар жана каза болгондор жок. Материалдык чыгым жана өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Өрт саат 2:37 толугу менен өчүрүлгөн. Ош шаарында кызганычтан улам 23 жаштагы келин күйөөсүнө бычак сайды. Окуя 30 сентябрь күнү катталган. Анда 24 жаштагы жаран ооруканага миздүү нерседен көкүрөк бөлүгү жараат алган абалда түшкөн. Ыкчам тергөө тобу жабыркаган жарандын үйүнө тинтүү жүргүзгөндө кан болгон бычак жана телефон далил буюм катары алынган. Териштирүү иштеринде шектүү келиндин күйөөсү башка аял менен жашап алган. Мындан улам келин бул ишке барганын айткан. 23 жаштагы келин шектүү катары кармалып, 2 айга камакка алынып, тергөө иштери жүрүүдө. Ал эми жабырлануучу жаран учурда ооруканада, деп билдирет басма сөз кызматынан. Ички иштер министрлигинин кызматкери жасалма номер менен унаа айдап жүрөбү? Укук коргоо органдарынын өкүлү жасалма номер менен унаа айдап жүрөбү деген суроого Бишкек шаарынын тургуну кызыкты. Анын айтымына караганда, Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаага МВД 228М мамлекеттик номеру тагылган. Бирок электрондук кызмат көрсөтүү сайты аталган номер ВАЗ-21074 үлгүсүндөгү унаага таандык экенин көрсөткөн. Окурман тиешелүү мамлекеттерден чара көрүүнү өтүндү. Аталган номер тагылган унаанын сүрөтү социалдык тармакка да тараган. Баракелди сайт. Кыргыз-казак чек арасында фуралар кезекке туруп калды. Казакстан менен чектешкен аймакта жүздөй оор жүк ташуучу автоунаа топтолуп калганын мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Унаалардын жоголуп калганы Чүй облусундагы Актилек көзөмөлдөө өткөрүү пунктунда байкалган. Чек ара кызматынан белгилешкендей, казак тарап 4-5 оор жүк ташуучу унааны 1 сааттан бери карап жатат. Буга аркы тараптагы текшерүү комплекси иштебей жатканы себеп. Жеңил унаалар жана жүргүнчүлөр эч кандай чектөөсү жок кирип чыгып жатканы айтылды. Кыргыз тараптагы ашыкча текшерүүсүз
өткөрүүдө. Алар унаалардан баңгизат, курал-жарак, октары жана жарылуучу заттарды гана издөдө. Казакстан менен чектешкен аймактагы өткөрүү пункттарында кезек жок экендиги кошумчаланды. Спутник KG сайты. Жеңил салмак боюнча UFC чемпиону Валентина Шевченко жакында америкалык актриса Холли Берри менен бирге тасмага тартыла турганын билдирди. Шевченко социалдык тармактагы баракчасына «Холли, таанышканыма абдан кубанычтамын. Биздин ишибиздин башталышын чыдамсыздык менен күтүп жатам» деп жазды. Шевченконун бул билдирүүсүнө Холли «Чогуу өткөргөн күндүн ар бир секундун баалайм. Рахмат» деп жооп берди. Холли Берри учурда жаңы кино долбоорунун үстүндө иштеп жатат. Тасмада ММА мушкери тууралуу баяндалат. Холли Берри тасмага өзү режиссер болот жана башкы ролду ойнойт. Баракелди сайты.